Ассаламу алейкум. Саламатсыңар достор. Атым Мирлан Шаршыналиев. Келгениме 3 айдан бир аз ашып калды. Чикаго шаарынан. Ушул келгенде кандай кыйынчылыктар болду, кандай документация, карта, водительский права ошондой болгон нерселерди кантип бүтүрдүм, ошол тууралуу кичине сөз кылып кетсем. Жана бул жерде кандай жумушта иштейм. Ошо келгенде Кудайга шүгүр биздин кыргыз элибиз аябай меймандуу калк келебиз. Орусча айтканда не имей 100 рублей, а имей 100 друзей демекчи. Биздин ушул Чикаго шаарында менин бир дос балам аэропорттон өзү чалып, мен сени тосуп алам, үйүмө конок болуп кет деп тосуп алды. Мен албетте ыраазымын. Ал үй бүлөгө мени үйлөрүнө алып барып, бир жума ошолордун конок болуп жайгаштым. Анан эртеси күнү ушул телефон алдым, сим-карта менен iPhone. Биякта телефонсуз болбойт экен. Экинчиден кийинчерээк барып карточка ачтырдым. Карточканы дагы өзүңүздөр билесиңер, Америкада адрес болуш керек, social security деп. Social security бул эми орусча айтканда ИНН да. Ошол social security жок, көп жерде бере бербейт. Анан ушул кайсы адреске бардыңар десеңер, мен ошол адрести өзүмдүн комментарийге жазсаңыздар, мен ошол жерге адресин таштап коем. Русскоязычный специалистке бардым, албетте. Ал сиз да барсаңыздар болот, сүйлөшүп, ошол кандайдыр бир документтер керек, ошол болгону I-94 формасы жана ошондой эле биздин загранпаспорт. Жана ошондой эле дагы мен дополнительно өзүмдүн жанымда виза карта бар эле Кыргызстандан, ошол экени көрсөттүм. Ошону менен меники карта Кудай жага ачылып калды. Ошондон тышкары дагы мен security карта деген бар. Security карта бул билесиңиздер, өзүңүз кредит карта сыяктуу эле болгону, ал жерге өзүңөр депозит саласыңар. Депозит $200, $300 салсаңыздар болот, бирок мен өзүм $1000 салдым. Себеби баягы лимиттеп коет, 30% коротосуң бир айда. Кайра айдын аягында толуктап коюшуң керек. Ошол $300 чейин лимит берилди мага. Андан тышкары мен башында ошол дос балдардын машинесин айдап жүрдүм. 3 жума, 4 жума айдадым. Андан кийин достор, мен бул жерде өзүңөр билгендей эле Чикагода машина жок, кыйналасың. Арендага алсаң же аренданын бузулуп калышы мүмкүн. Ар кандай историяларды угуп атабыз. Орто жолдо калып кетет. Чикагода бирөө сага машинеңди келип жардам берип же оңдоп кеткенге андай жарым күн жөн эле убактыңды алат да. Ошол себептен эми албетте арендага бардык эле машиналер бузула бербейт, бирок ошентсе деле аренданын машинеси аренда дегендей, биз сразу ушул машинени дос баламан сүйлөшүп алдым. Кандай машина десеңиздер, биз азыр силерге кичине көрсөтүп кетели. Ошо биздин кыргыздар көбүнчө Prius айдашат. Ооба, бул машина өзү Toyota Camry 2007 жылкы. Первоначальный акчасын мен $1000 бердим. Машиненин общий суммасы $5000 берди мага. Состояние өтө жакшы, салондору таза. Бул жерде менин баягы суусундук, канча-мынча кийимдерим бар. Салону таза, мага эң негизгиси ошо тазалыкта. Тазалык биринчи орунда турат да. Ошол туугандар, машинеде айып жок. Эми анча-мынча технически баягы артында
бир аз тычайт эткен жерлери болушу мүмкүн, бирок анын баары исправимо. Эң негизгиси ушул баягы рульдан деле көрүнүп турат, мындай эч кандай эмеси жок. Болгону туугандар, машинеге кичине кир болуп турат. Эми бул жерде жуулган эмес. Машинени ушул биротоло башын бошотуп алып тургандан жүйүт окшойм. Себеби жаан жап коет. Ошол себептен мына ушундай туугандар, буюрса ушул август айы иштесем, эми бул машиненин эмеси бүтөт. Дагы бир силерге айта кетчү нерсе туугандар, азыр мына көбүбүз эле доставкада иштейбиз. Кээ бир туугандарыбыз балким бокс-тракта иштейт, бирок мен силерге көрсөтүп кетейин. Себеби мен жана ошо сөз кылдым эле. Грабхабта иштегендер болсо, мына 9,5 сааттык, бүгүн 11ден 12,5 чейин болчу, анан 12,5-дан кайра 2ге чейин. 2ден 5ке чейин линиядан чыга берсең болот да. Ошондо кайра 5те линияга чыгып калыш керек туугандар. Ошондо мен азыр обед кылдым. Мына бул 11ге бүгүн түштө чыктым. Ошо 11ден саат 2ге чейинки заработок. Бул 243 кечеки 12 сааттык. Примерно средний алганда туугандар. Эми ар ким ар кайсы приложение менен иштейт экен. Ошол себептен биз өзүбүздүн гана иштеп аткан приложенияга жооп берейли. Балким башка приложениядагылар аз табаттыр, может көп табаттыр. Аны эми биз башыбыздан өтпөгөндөн кийин аны кийинчерээк кызыктуу болсо комментарийге жазсаңыздар, балким аны дагы чыгарабыз. Ошол туугандар, дагы бир айта кетчү нерсе, биз кайра эле машинеге барат окшойбуз. Кандай көбү баягы Вашингтонго барып акча коротуп, баягындай права алып атышат. Мен сиздерге ошону көрсөтүп кетейин. Өзүмдүн водительский правамды сурасаңыздар, мына бул эме деп коет, ошо временный ушундай кагаз түрүндө келет. Кийинчерээк туугандар 3 айдын ичинде бул пластик бойдон кайра силерге келет. Адресиңерге почта менен 3 айдын ичинде келет. Кайсыл адрестен барып тапшырсаңыздар болот. Анткени себеби көбү айтат, баягы документти кабыл албай койду, social сурап атат дегендер көп болуп атат да туугандар. Ошолорго мен азыр силерге айтып кетейин, адрестерди айтып кетейин. Туугандар, 1 мүнөт. Мынакей Чикагода 5301 W Lexington, Чикаго дейт. Же болбосо Чикаго Норс 5401 W Элстон Авеню. Именно ошо 5401 Элстон Авенюдан мен өзүм тапшыргам. Тура аппоинтмент аласыңар. Эртең менен 6да же 6:30 туруп аппоинтмент алыш керек. Бул запись. Анан ошол аппоинтментте барып тест тапшырасыңар. Тестти мен оңой эле өттүм. Ооба даярдангам, бирок мен үчүн вообще ошибка болгон жок. 28 суроого туура жооп бердим окшойт. Автоматически тапшырдым. Вожденияга бардым. Вожденияны дагы ошол жерден тапшырдым. Вождения дагы мен үчүн оңой болду. Эми бизде стаж, Кудайга шүгүр, өзүбүз бала чактан бери машинени айдап үйрөнгөнбүз. Ошол себептен туугандар, Чикагодан болгону $21 төлөп права алса болот.